Assalamualaikum, кезекте чыгышта Kia Sorento сатыкта. Уна 2023 жыл 5 айда чыгарылган 180 000 чакырым жүргөн 2.2 дизельный моторду. Уна алдыңкы дөңгөлөктөр аракетте, 2 выды тугандар. Унан сырткы ички состояниясын бир сире көрсөтүп кетейин. Бул жакта фаралар состояниясы жакшы, эч кандай сынган эмес. Алдыңкы решеткалар жайында, бардыгы бүтүн. Чашына эле сол фаралардагы сынган эмес. Дальше кеткенде унанын капот жактары жакшы абалда, эч кандай чийилген жерлер жок. Лобой сынган эмес, жана ошондой эле унанын үстүн катмары жакшы абалда. Унанын Sorentолордун өзүнүн титановый дискаларында жана ошондой эле протекторлордун абалы бул жакта көргөнүңүздөрдөй 50-60% бар. Та кетип атканда бул жакта унабызда повторитель поворотник, датчик слепок сон, бескулчой доступтар каралган. Унанын оң тарабында сырезделе миятина сарапина болгон жерлери жок тугандар. Бир аз ушул жерлеринде сарапина билинер билинбес миятина болбосо, атак унанын абалы өтө жакшы абалда. Жана ошондой аркаңкы бампердин ушул жеринде сарапина бар, көргөнүңүздөрдөй. Мына престиж комплектациясында арт тарабынан көрүнүшү, электро багажниктер тугандар. Өзү ачып, өзү жабат. Мына 5 орунду кенен багажда, бул жакта көрүп турганыңыздардай. Болттары буралган эмес, жакшы абалда. Видео регистратор бардыгы каралган. Дальше кеткенде унанын сол тарабында да серьезный миятина же болбосо сарапина болгон жерлер жок. Мындайча айтканда, унага мындай вложение талап деле кылынбайт да. Өтө жакшы абалда. Ички абалын бир сыйра көрсөтө кетип турган болсом, бул жакта көргөнүңүздөрдөй электропакет. Бул жак ушундай деревянный кылып жасап коюшкан. Стикер боюнча текшерип алсаңыздар болот. Электро сиденье да бардыгы иштейт. Сиденьялардын абалы эч кандай жыртылган эмес. Өтө жакшы абалда, бардыгы жакшы деп турат. Бул жакта көргөнүңүздөй удержание полоса, антизанос, багажды ачып жапкыч каралган. Торпедо боюнча чийилген жерлери жок. Мынабызда мультируль, голосовое управление, круиз-контроль, удержание полоса, удержание дистанциядан бери бардыгы каралган. Эч кандай чектер жаңган эмес, бул жакта көрсөңүздөр болот. Оборотты көрдүңүздөр, эч кандай ашыкча звуктар жок, бардыгы жакшы абалда. Бул жакта өзүнүн штатный мониторунда 90 климат контроль, подогрев, абдыфтар каралган. Жана USB зарядниктерге доступтары каралган. Составта ключу, мынакей. Расстояние туруп машинаны жүргүзсөңүздөр дагы болот. Мына 4 режимде жүрөт. Бул жакта комфорт, эко, спорт, смарт режимдеринде. Дальше кеткен унада подогревлүү авто холд, өйдөдөн чыгып келе атканда жардамчы, электроручник. Бул жакта партрониктер каралган. Жана ошондой эле коробканы которгондо түштөрү жакшы, эч кандай мындай теппейт. Плавно чөт тугандар. Подстаканчиктер бул жакта бардачок дегендей. Подлокотники, видеорегистратор. Болду. Унан арт тарабын көрсөтө кетейин. Арт тарабын эшиктердин абалы бардыгы жакшы деңгээлде. Подогревтер каралган, иштейт. Мына каралып жакшы айдалган. Подстаканчиктер, мына сиденьянын жанында башкалар каралган. Бул жакта дагы 12 ваттыкка доступтар бар. Жана ошондой эле бул жакта USB-ге дагы доступтар каралган тугандар. Иштейт бардыгы. Фотолоктордун абалы жакшы деңгээлде. Под капотом карап отурган болсок, мотордо эч кандай лишний звук жок, четко иштеп турат. Бул жакта стикер турат. Болттарын да көрсөңүздөр болот. Мынакей. Бардыгы өтө жакшы абалда. Барыңыздарга ассаламу алейкум.